Жаңы Зеландия бийик тоолордун, учу кыйры жок түздүктөрдүн, жомоктуудай шаркыратмалардын, жанар тоолордун жана тропикалык токойлордун өлкөсү. Эгер бул мамлекетти картадан карай турган болсок, чындыгында эле дүйнөнүн эң кыйрында жайгашканын көрүүгө болот. Баса, дал ушул мамлекет планетабыздын эң акыркылардан болуп калк жайгашкан мамлекеттеринен болуп саналат. Көпчүлүк үчүн Жаңы Зеландия мамлекети дегенде ысык жана тропикалык мамлекетти эске түшүрүшөт. Бирок бул туура эмес. Сууга түшүү же күнгө күйүү сыяктуу аракеттерди биз жыл бою жасай албайбыз. Мамлекеттин аймагы эки негизги аралдардан турат: түндүк жана түштүк. Мындан сырткары 700гө чукул майда аралдар бар. Түндүк арал жылуу арал. Кышкысын аба температурасы 15-18 градусту көрсөтөт. Ал эми түштүк арал салкыныраак. Ал жердин калкы да аз. Аралда өлкөнүн 25% гана отурукташкан. Ал эми жалпы аянты Улуу Британиянын аянты менен барабар. Калкы 4,5 миллион адам. Январь эң ысык айлардан, ал эми эң суук ай июль айларына туура келет. Бул өлкөдө түштүк Альпы тоо кыркасы өтөт. Ал тоодо кар жана мөңгүлөр жыл бою эрибейт. Жаңы Зеландия Улуу Британиянын колониясынан болгон. Ошондуктан калкынын дээрлик 80%-ын Европанын, Улуу Британиясынан, Нидерландтардан жана Германиядан көчүп келген келгиндер түзөт. Калган бөлүгү аралдын жергиликтүү тургундары, маорилер жана Азиядан көчүп келгендер. Англис тилинде сүйлөшөт. Мындан сырткары маори жана жаңсоо тилдери расмий тилдердин катарын толуктайт. Жаңы Зеландия жашыл мамлекет. Трасса жолдор менен кетип бара жатып, айланадагы жашыл коридорлор жана бак дарактардын түрүн көрүүгө болот. Кудум токойго бара жаткандай элес калтырат. Өлкөнүн эң ири шаары Окленд шаары. Дал ушул шаарды парустардын шаары деп да катап коюшат. Себеби шаардын жээгинде миңдеген парус жана яхталардын урматына. Жаңы зеландиялыктар тамашалап айтып калышат: эгер Окленддеги аба ырайы сизге жакпай жатса, 15 минутта күтүп туруңуздар. Себеби бул шаарда аба ырайы кескин жана тез өзгөрүп турат. Азыр эле жамгыр жаап нөшөрлөп турган болсо, көз ачып жумганча чайтай ачылат. Окленд ишкерлердин жана көңүл ачуучулардын шаары. Өлкөнүн борбор шаары Веллингтон эң кооз бухтанын жээгинде жана дөңсөөлөрдө жайгашкан. Бул шаарды шамалдардын шаары деп да катап коюшат. Себеби шамалдар көп болуп турат. Имараттын көбү заманбап стилде, бирок мурунку доордун классикалык түрү менен курулган үйлөрдү дагы табууга толук мүмкүн. Жаңы Зеландия баардык мамлекеттерден алыс жайгашкан. Мисалы, эң жакын делген Австралияга учак менен учуп баруу узактыгы 3 саатты түзөт. Бул жаңы зеландиялыктар үчүн жакын болуп калган. Себеби өлкөнүн жарандары Азияга же Америкага жайкы эмгек өргөсүнө баруулары өтө көп акчаны талап кылат. Анын да эң башкы себеби Жаңы Зеландия дүйнөнүн кыйрында жайгашкандыгында. Өлкөнүн экономикасы өнүккөн. Экономикасынын негизин айыл чарба түзөт. Жаңы Зеландия эң жогорку сапаттагы эт жана сүт экспорттоо боюнча эталон өлкөлөрдөн. Эң көп кой этин, мөмө жемиштерди, мал терисин жана винону экспорттошот. Паракорчулук жок болгон өлкөлөрдүн катарын толуктайт. Австралиялыктар жаңы зеландиялыктарды тамашалап, фермерлер деп да катап коюшат. Мамлекетте кой чарбасы басымдуу. Эгерде ар бир койду эсептесе, өлкөдөгү калктан 5-6 эсе көп болуп чыга келет. Бул жерде кичи бизнести кылууга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Чоң бизнести кылам дегендерге ыңгайсыз. Бул жерге тынч жашоону, океанды, үй бүлөнү жана табиятты сүйгөндөр көп келишет. Орточо айлык акы $2400. Бирок жогорку айлык акыга жараша тамак аштын жана продуктуга болгон баасы дагы жогорулайт. Мамлекет активдүү түрдө эмигранттарды чакырат. Профессионалдуу эмгек мигранттар үчүн атайын система түзүлгөн. Кыймылсыз мүлк кымбат. Сатып алуу дагы, ижарага алуу дагы. Мисалы, Окленддеги бир баатырды ижарага алуу баасы $1000 тегерегинде. Орто статистикалык үйдүн баасы $400,000 чапчыйт. Бул өлкөдө кылмыштуулук жок эсе, өлкөдө тынчтык өкүм сүрөт. Теракт же террористтердин чабуулу өтө аз болот. Мамлекет эч бир кайсыл эл аралык конфликтке кирген эмес. Ал эми полициянын ок атуучу куралдары жок. Бул болсо өлкөнүн коопсуздугун айгинелебей эмне. Кызыктуу бирок факт кылмыш кылгандардын 50%
маорилер болуп саналат, бирок алар калкынын 12% гана түзүшөт. Жаңы Зеландиянын укмуштуудай табияты азыркыга дере өлкөнүн сыймыгы. Аралдарда эч бир жерде кездешпеген жандыктар байыралышат. Алардын катарында чоң уете кумурскасы жана киви канаттуусу. Жаңы зеландиялыктар дал ушул куштун урматына өзүлөрүн «биз кивибиз» деп да катап коюшат. Мамлекеттин минустарынан күнөстүү күндөрдүн көптүгү сап башында. Бул жердеги башкы коркунуч Антарктиданын үстүндөгү озон катмарындагы жаракалар. Дал ушул жаракалардан ультрафиолет нурлары кирүүсү толук мүмкүн. Ошон үчүн жергиликтүү тургундар сыртта жүргөн кезде күн нурунан сактай турчу кремдерди көп колдонушат. Мындан сырткары жер титирөө коркунучу дагы бар. Аймакта жер титирөө байма-бай болуп турат. Баса, дал ушул арал мамлекетте «Властелин колец» кинотасмасынын трилогиясы тартылган. Дал ушул аймактар фильмдин сүйүүчүлөрү үчүн көп бара турчу жерлерден болуп саналат. Өлкө адамдары дайыма көтөрүнкү маанайда жүрүшөт. Ар бир адам менен тил табышууга даяр турушат. Эгер сиз англисчени акцент менен сүйлөсөңүз, сиз менен дагы да сүйлөшүүсүн уланта беришет. Себеби аларга силердин мамлекет кызык. Кыргыздарга окшош сапаттарынан өтө конок пейил жана меймандос болушат экен. Маори калкы жергиликтүү колоритти сактап калуунун үстүндө. Салттуу түрдө алар жүздөрүнө татуу коюшар эле. Азыркы тапта Маори калкынын жаштары бул салтты улантуунун аркасында. Коому динчилдерден эмес. 36% эч бир динге ишеним артышпайт. Ушул арал мамлекетте англо-саксон ашканасы басымдуу. Бул ашканада балыктардын ар түрдүү тамактары жана картофель фри негизги тамактардан. Жергиликтүү калк сүйүп жеген тамактын сап башында отко же мешке бышырылган картошка фри жана грилде бышырылган ар түрдүү продуктылар түзөт. Мисалы тоок же кайры эле балык. Жаңы Зеландия жогорку сорттогу эжигейлерди жасап чыгарууда номер 1. Алкоголдуу суусундуктарынан вино жана сыра бааланат. Транспорт орто деңгээлде өнүккөн. Көпчүлүк калк өзүлөрүнүн унаалары менен иштерин бүтүрүшөт. Жолдун багыты сол тараптуу. Дал Англиянын жол эрежелери сымал. Көпчүлүк туроператорлор Жаңы Зеландияда кызыктуу эч нерсе жок деп белгилешет. Ооба, болушу мүмкүн. Бирок дал ушул мамлекетке эмне себептен англиялыктар жана америкалыктар көп көчүп келишет? Себеби өлкөнүн табияты идеалдуу. Элестетсеңиз, чоң аянтта сиздин жер тилкеңиз бар. Бир аз бассаңыз пляжга жетип барасыз. Эң таза мамлекет болгондугу үчүн дагы көчкөндөрдүн саны көп. Мектепке чейинки балдар мамлекет жолдорунда жылаңайлак басып жүрүшсө, байпагы дагы кир болуу ыктымалдуулугу төмөн. Иш убактысы эрте бүтөт. Эл журт үйлөрүнө шашат. Үй бүлөсү менен бирге убакыт өткөрүүгө ашыгат. Убакыт болсо ал жерде кенен. Бул жерде менин унаам мыкты, же мен пентхауста жашайм деп жарышкан адамдар жок. Бардыгы жөнөкөй гана турушат. Эң кызыгы, Жаңы Зеландия келечек менен жашашпайт. Алар азыркы жашоосу менен гана жашоого көңүл бурушат. Мамлекет эли бош убакыт табары менен табият коюна чыгууну жактырышат. Табиятта шишкебек кылышып, крикет, гольф же серфинг кылуу аларды кубанычка бөлөйт. Эми сизге суроо, урматтуу көрөрман. А сиз Жаңы Зеландия мамлекетинде жашоону каалайсызбы? Комментарий калтырсаңыз болот. Эгерде бул видео сизге жаккан болсо, анда лайк басып башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Жаңы Зеландия тууралуу кызыктуу маалыматтарды бөлүшүп, мен Базаркул Мунарбек. Кийинки кызыктуу видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар.